үй бүлөлүү адамдар жеке ишкерликке кирип жатса ошо бири-бирин колдош керек да, түшүнүү менен. Анан жолдошума айтсам эле, жолдошум колдоду, бирок коркту да, сен кош бойлуу учуруңда кантип сен жеке ишкерликке кирим деп атасың. Ыраазы болбой калса, ишим жүрбөйт. Ошондой да практика өткөн, мен эксперимент да өткөзгөм даже. Төрөп чыккандан кийин мен үйгө чалып жумушка чалып атам да, эме депчи. Заказдар кандай болот? Жакшы эле иштеп атасыңар, эмне кылып атасыңар? Тиги муздатышкарда жыйнадыңарбы? Уже контролдоп тиги эметип жана. Бизде мына Норины койуп, силерге Филадельфия жасалганын көрсөтөмүн. Бул мультфильмде ошо Тихиро деген кыздын аты. Мен өзүмдү ошо Тихиродогу персонаж менен салыштырамын. Кыргызстандан чыккан бренд болсун деп ойлондук да. Биз ар дайым ошо жаңы рецепттерди изденебиз, жаңы рецепттерди үйрөнөбүз. Саламатсызбы? Менин атым Сыдыбаева Жумагүл. Ушул Бишкектеги суши бар Тихиронун негиздөөчүсүмүн жана Россиядагы Ноябрь шаарындагы Васаби суши барынын жетекчисимин. 4 баланын энесимин жана жолдошумдун сүйүктүү жубайымын. Мен 1983-жылы Нарын областына караштуу Алыш айылында төрөлгөм. Нарын шаарында 11-класста аяктап, Бишкекке Шеналы Арабаев атындагы университеттин студенти болуп, 2005-жылы экономист адисинин ээси болгом. Кесибим финансы жана кредит. 2007-жылдары ошо жолдошумдун жумушу боюнча Россия жергесине кеткенбиз. Ямало-Ненецкий автономдук округуна жолдошумдун жумушу боюнча барып көчүп барганбыз. Ошол жакта ошол жеке ишкерликке аралаштым. Тамак аш тармагына иш алып барып калдым. Жеке ишкерде 10 жыл тажрыйбам бар. Жолдошумдун жумушу аркылуу Россия жергесине барып калдык. Кайсы жылда проект болсо ошол жака жиберчү да, турецкий фирма. Анан бизди ошол Ямало-Ненецкий автономдук округга жиберген, ал жакта үй бүлөлүү болуп барып, анан ошол жактан ошо суши тармагында иштеп калдым. Анан ошол жактан үйрөнүп, анан ушу жеке ишкерликке өзүм аралаштым. Андан бери ошо 2015-жылы ошо Ноябрь шаарындагы биринчи стартап суши бар Васабисин негиздегем. Ошол тамак аш тармагы мага аябай кызыктуу болгон. Анткени ошо япон тамагы кооздугу менен, аппетиттүүлүгү менен айырмаланат. Ошол жагы мага жагат. Экинчи жагынан да карасак, ал ошо суши тармагы жаңы ачылып атканда көп мындай каражатты талап кылбайт. Ишкерлик кыларда мен Кыргызстанда, Бишкекте, выплатной центрда иштегенмин. Ошондо мен окууну жаңы бүтүп, университетте бүтө электе эле мен параллельно сабакта окучумун, анан тиги выплатной центрда иштечүмүн. Почталарга карточка жиберчүбүз, көбүнчө ошо документ жумуштары менен алек болуп жүрүп, кийин ошо специалист биринчи категориядан главный специалистка чейин көтөрүлгөм. Анан ошо жолдошумдун жумушу Россияда чакырылып калып, ошол себептен ошол гос жумуштан чыгып, анан Россия жергесине кеткенбиз. Мен барганда ошол жолдошум иштеди, мен болсо бала менен үйдө. Анан баламды садикке берип, ВКСадан ошол жактын талабы мындай болду, ошо эгерде балаңды садикке берсең, сен өзүң дагы 1 жыл ушул жакта иш кылышың керек. Мен ал жакта иш кылганда менин гражданством жок. Паспортум Кыргызстандыкы, анан ал жакка мындай жакшыраак жумушка койбойт экен. Мени тарбиячынын жардамчысы кылып койду. Анан ошо тарбиячынын жардамчысы болуп иштеп жүрдүм. Ал жакта балдарга тамак берем, идиштерин жууйм, полдорду жууйм. Анан бул жакта ошо главный специалистке чейин жеткем. Анан баягы офисте отурасың, контородо отурасың. Анан ал жакта барып баягы балдарга тамак берип, идишин жууп, пол жууган мен үчүн аябай оор болгон негизи.
Анан бирок ошонун баары менин жашоомо пайда, өзүмө эле пайда келтирди деп ойлойм азыр учурда. Үйдө отуруп берген мен үчүн мындай кызыксыз эле. Сөз балам менен бала бакчага барып, эл менен аралашып, ушундай иш кылганды жакшы көрчүмүн. Анан ошол себептен ошол бала бакчага 1 жыл иштедим. Андан соң чыгып бухгалтер жагына бардым. Мөл булактын кассири болуп иштеп, бир аз ал жактан иштеп, анан ал жактан да кетип калдым. Анан кыскасы ошол өзүмө ылайыктуу иштерди издеп жүрө берчүмүн. Анан бир күнү ошондой япон кухнясына повар керек, жардамчы керек деп калды. Анан ошол жака барып, балам садикте, бирөөсү школдо, бирөөсү бала бакчада. Анан ал жака барып, аябай жагып калды мага тиги ролдорду жасап, ушинтип калган жагып калды да мага тигидей. Саша деген жаш бала биринчи жаңы ачып атыптыр, жаңы стартап экен. Анан ошол жактан ошо үйрөнчүк повар болуп кирип, мен шеф поварга чейин көтөрүлдүм, 1 жыл иштедим ал жакта. Ошо андан кийин 1 жылдан кийин баягы өзүмдүн жумушумду ачканга тажрыйбам бар экенин түшүндүм дагы. Ошол өзүнчө иш, өзүмдүн ишимди ачканга аракет кылып, ошо үй бүлөмдүн колдоосу менен, жолдошумдун колдоосу менен жеке ишкерликке аралаштым. Жеке ишкерликти баштап жатканда аябай ойлонуп, эмне кылсак туура кылып атамбы же туура эмес кылып атам деп аябай ойлонгом мен негизи. Анан анткени ал учурда 8 айлык кош бойлуу болчумун. Жолдошума айтсам, бир чети ал колдоду дагы. Анан айтты да, жок, сен азыр кош бойлуу болсоң, сен кантип өзүң ишиңи ачкан атасың, сага аябай оор болот. Анан балабызды дагы кантип, бала жаңы төрөлүп атса, баланы жакшы карашыбыз керек деп ушундай коркунучтар болуп атты. Анан кандай кылсак деп кеңешип, аягында ачууну чечтик. Анан жолдошум моралдык жактан да колдоду, финансылык жактан да колдоду. Ошо эң биринчи финансылык жактан колдогон жолдошум болду менин. 150 миң рубль болчу. Андан кийин баягы 6 айга чейин биз билбестик кылып кирип алдык. 6 айга чейин баягы продуктун алыш керек экен, убагында заказың жок болуп калат экен, аренда төлөш керек экен. Ошонун баарын бир 6 айга чейин жолдошум мага баягы гарант болуп туруп берди да. Айлыгын алганда карыз берет, 50 миң сом карыз берсе, ал 50 миң рубльды барып продукт алам. Анан кайра продукттан бир аз түшкөндөн кайра анын өзүнө кайра кайтарып берем. Сөзсүз запаста акча болуу керек экен. Жок дегенде 3 айга чейин, 4 айга чейин. Бизнес чөйрөсүнө аралашканыма өкүнбөймүн. Анан бизнес чөйрөсүнө аралашкысы келген адамдар биринчи ойлонуусун өзгөртүш керек. Мага да аябай кыйын болгон, анткени гос жумушта иштеп жүрүп, анткени 8де келчүмүн, о время обед болчу, саат 12ден 1ге чейин. Анан кечинде 5те сумкаңды көтөрдүң, үйгө кетип калдың, келдиң, жумушуңду кылдың, сага тиешелүү, анан кеттиң. Бул ишкерлик чөйрөсүндө андай эмес, сен круглосуточно иштегенге даяр болушуң керек. Эгерде ошол нерсеге сен туруштук бере алсаң, астыга иштеп аракет кылыш керек. Көп иштелет да, жеке ишкерлердин баары ашыкча иштейт. Ашыкча иштегенге сен организмиң дагы, ойлонуң дагы, үй бүлөң дагы даяр болуш керек. Ушул этаптардан өттүм. Мен круглосуточно иштеген күнүм да болгон, уйкум келип атат, бирок ал жумушту бүтүрүш керек болгон. Ошол учурдан да өттүм. Мен кош бойлуу учурда ачып калдым да, анан 2 ай иштеп баштаганда эле мен уже кичинекей жана Малика кызым төрөп чыккандан кийин мен үйгө чалып жумушка чалып атам да, эме депчи. Заказдар кандай болуп атат? Жакшы эле иштеп атасыңар, эмне кылып атасыңар? Тиги муздатышкарда жыйнадыңарбы? Уже контролдоп тиги эметип, жана тигилер күлүшөт да. Сиз эмне төрөдүңүзбү, чыктыңызбы? Кое туруңузчу жумушту депчи. Анан сен анткени сенин мойнуңда жоопкерчилик бар. Сен ошо акырында сен жооп бересиң. Сен түшүнөсүң да ошонучу, ошол жоопкерчиликти башыңда болгон үчүн ошондой тынчсызданат экенсиң да сен жумушуңачы. Эң биринчи негизи ошо локацияга көбүрөөк көңүл бөлүш керек, анткени элдер көбүрөөк өткөн жер, көбүрөөк элдерге мындай удобный болуш керек да. Киши кара көп жерде ачылса жакшы болот. Өкүнүчтүүсү мен тапкан жокмун андай жердичи, бирок анан көп убакыт өткөрбөйлү, анан ушул жакта ача берели деп чечтик. Бул жерде эле жаман эмес, Кудайга шүгүр. Биякта студенттер бар, аларга ылайыктуу өзүбүздүн бизнес ланчтарыбызды киргизебиз менюга. Эми элдер дагы ошондой кымбат эмес, анан өзүбүзгө дагы минуска иштебегидей, мындай ортоңку бир нейтрал
жагын таап ал деп атабыз. Россияда ачып атканда мындай болгондо эң биринчи биз деген помещение издеп, анан ал учурда баа сеники каражатың чектелүү да. Жолдошум мага 150 000 берди. Ушу менен алып кетем деп. Анан 150 000 жетпейт экен да, андайын 6 айга чейин уже сага каражат керек болот экен. Анан эң биринчи ошо 150 000 биз ошого ченеп бөлгөн, ошо арендага канча төлөй алабыз да, ошону ошондой помещение тапканбыз. Ал мындай цокольный этажда болчу да. Негизи бирок общепиттер цокольный этажга кылбаш керек да. Анан цокольный этаж, бирок ошонун ичи аябай жакшы жасалган. Бардыгы эмеге жооп берген, таза, тыкан. Ал жакта иштедик. Анан биздин кардарларыбыз сурай баштады. Каякта жайгашкансыңар? Биз өзүбүз келип алып кетели. Силер каяктан жасайсыңар бул суши роллдорду депчи. Анан кой биз элге ачык чыгалы, элдер келип өздөрү бизди көрүп, биздин тамак жеп кеткидей кылып ошондой условия түзөлү деп баягы кардарлардын талабы менен помещение издеп, анан жолугуп калды бир эме помещение. Ал жерде бирок ремонту жок экен, аны ошо өзүбүз ремонт кылдык. Анан элдерге өздөрү келип алып кеткидей кылып условия түздүк да. Анан доставка болуп калды, анан самовоз деп коебуз, ошо өздөрү алып кетип атат, собой деп алып кетип калды. Анан кийинчерээк уже ал жак менен иштеп жүрүп, бизге дагы кардарлардын талабы менен биз келип ушул жактан силердин сонун даамдуу сушиңарды жеп эс алып отурат элек дегенден кандай кылабыз деп, андан чоңураак өзүнчө турган помещенияга көчүп бардык. Ал жерде албетте ал 2 эсе 3 эсе кымбатыраак төлөйсүң, бирок ошого жараша сенин кардарларың да көп болот экен. Азыркы учурда ал васаби ноябрьда элдер келет, эс алып, суши жешет, балдары менен, үй бүлөсү менен ошо эс алгыдай условия түзгөнбүз. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө кардарларыбыз көп. Ошол ноябрь шаарында ошо биз алдыңкы суши барлардын бирибиз деп айтсак болот. Есть у нас японский десерт моти. Приходите, приглашаем. Васаби? Это вкусно! 150 000 рубльга биз деген керектүү жабдыктарды алдык. Мисалы үчүн ошол эле сушига сөзсүз жакшы рисоварка керек, анан доска, жакшы бычак керек, ушу бычакты дагы жакшы ролду түз кесиш керек, курч бычактар керек атайын. Анан холодильник керек, муздаткычтарды алдык. Анан 1-2 айдын арендасын төлөдүк, ошого эле кетти. Андан кийин ошол маркетинг жагына баягы буклет чыгарышың керек, анан радиого объявление беришиң керек, биз ачылдык деп. Ошонун баарына каражат керек болду. Жаңы ачылып атканда ошо сенин каражатың чектелүү болгон болсо, мисалы үчүн кээ бирлер ошо Россияда Авито деген бар, биздикинде Кыргызстанда Лалафода. Авитодан ошо жабылып жаткан тиги кухнялардыкын бушный варианттарын алдык. Менин эсимде ошо муздаткычымды бушный алгам, момундай заказ алган столдорумду бушный алгам. Именно кухняда суши ролл жасалчу столдорубузду албетте заказ кылганбыз. Биз өзүбүз ноябрь шаарында интернеттен карап эле, интернеттен ошондой общепитке керектүү жабдыктарды саткан сайттар бар. Ошо сайттан буйрутма бергенбиз. Мисалы үчүн фрутерница, ошол эле запеченка, роллдорду жасаган духовкабызды, пицца печь, дагы ошол пиццанын камырын жуурган тестомес, ошолорду ошол буйрутма менен заказ кылганбыз. Ал бир жумада келип калган жаңы. Ошого акчабыз жеткенде ошол учурда, бирок ал учурда баягы арзаныраак болгон эле да. Кийин кичине чоңоюп баягы столдорубуз жетпей баштаганда тоже жабылып аткан кухнялардыкын бушный столдорун алып, көбүнчөсү ошо общепитти ачкан стартаптар 1 жылга жетпей, ушу максимум 6-7 айга чейин чыдашып анан жабылып кала беришет экен да, көп мен ошо көрдүм да. Анан ошол эле бычактары кымбат турат. Бер дегенде 2,5 мың, 3 000 сом, 4 000 сом, жакшы ролду жакшы курч кескен бычактар, самурай бычактары деп коет. Ошолорду буйрутма менен же болбосо ошо бушный вариантта таап иштетип жүрдүк башында. Акчабыз кичине түшүп, клиенттерибиз, кардарларыбыз болуп, мындай жакшыра баштаганда албетте кухняңды жакшырта баштайсың.
негизи ушул суши тармагында, Япон тармагында эң мындай аябай кымбат жабдыктар кереги жок. Ошону да айтам, бул бюджетный вариантта баштаса болот да. Азыркы васаби иштеп жаткан суши барыбыз ноябрда. 2015 жылы түптөгөнбүз. 16 жылы 1 жылдан кийин жанагы кардарлар өздөрү самовоз деген өзүнчө помещенияны ремонт кылып ошака көчтүк. Андан 2020да уже отдельно стоящий помещенияга көчтүк. Ошентип жылдан жылга акырындап өсүп жатабыз. Азыркы күндө ошол биздин өтө чоң эмес, чакан, бир киргенде 20 киши ылайыган суши барыбыз бар. Көбүнчөсү биз суши роллго басым жасайбыз. Жаңы ачылган учурда ар бир ишкер айым аябай негизи эле бардык ишкерлер аябай оорчулуктан сөзсүз өтөт, депрессивный убакыттардан да өтөт. Мен да ошодон өткөм. Кичинекей балам менен, колумдагы ымыркай балам менен барсаң баягы ишенген ал учурда менде бир эле оорум болуп турган, ал менин өзүмдүн бир тууган иним болчу. Ал киши такыр баягы суши жагында түшүнөгү жок болгондуктан ошол япон кухнясынын тамактарын, продуктларын үйрөтүп атып, аябай көпкө үйрөткөм да. Анан Кудайга шүгүр үйрөнүп, анан самостоятельно өз алдынча иштеп баштап кетти. Кийин анан бүгүнкү күндө ошол эле иним менде 2-3 жыл иштеп, тажрыйба алып, азыр ошо ноябрь шаарында ошо колдоо көрсөттүм. Ал учурунда мага колдоо көрсөттү, мен андан кийин колдоо көрсөтүп, ал өзүнчө Тоторо деген өзүнүн ишканасы бар. Азыр ошо 5 жылдан бери ал да ишкерликке кирген. Тажрыйба менен бөлүшүп турам. Бөлүшүп келип, ал уже өз алдынча жакшы иш кылып кетти. Биздин ишкананын ачылганына 5 жылдын жүзү болуп отурат. 5 жылдын ичинде бизден көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүк. Клиент ошондой эле клиент топту арасында, ошондой эле жумушчулар менен иш алып баруу арасында бизде көп опыт жок болгондуктан, мисалы, бизден жардам сураган кишибиз бар болгон, бизге көмөк көрсөткөн кишибиз бар болгондуктан ошондой деңгээлге жетип атабыз деп ойлойм. Ошол Жумагүл эжебиздин колунда 3 жылдай повар болуп, ошол эжебиздин көз карасын, көз алдында биз иштеп, өзүбүздүн поварлык кесибибизди жакшы аткаргандыгыбыздан эжебиз бизге ошондой жардамчылык көмөк көрсөттү. Ошол Жумагүл эжебиздин алдында иштеп, баардык көп нерсени, мисалы, товар принимать эткен, ошол эле заказ берген, заказ кетирген, кандай ошондой эле ар кандай көйгөйлөрдү чечкенге ушул эжебиздин көмөгү менен ушул даражага жеттик. Бирок ошол учурларда аябай оор болгон. Мисалы үчүн заказ жок. Эртеден кечке бир күнү отурсак, такыр заказ жок. Уже үмүтүң үзүлө баштайт да. Кой андан көрө кыйналбай эле жаап салсамбы, эмне кылсам, жаап эле салайынчы, балам менен эмнеге кыйналам деп. Бирок мен аябай каалагам да, тиги өзүмдүн бизнесим болушун каалагам. Эмне кылам деп, жолдошума келип эмне кылсам десем, кыйналып атсаң баас жаап, кыйналба, баланы кара, сага аябай оор болуп атса, андай оорчулуктун кереги жок. Кыйналбай эле койчу деп ушундай аяпчы жолдошуң аяйт. Анан ойлоносун да, кой жаап салайын деп ойлонгон да күндөрүм болгон. Анан жок, жаппашым керек, мен анда эмне кылышым керек, кандай үстүнө алып кетип, кандай улучшениянын үстүндө иштешим керек деп анан буклеттерди чыгарып, өзүм таратып, даже сүрөттөрүм бар. Үй бүлөм менен жана Малика кызым чоңоюп алып жанагы тешип, анан резинкаларды өткөзүп элдердин эшиктерине илебиз да, ошондой буклеттичи чогуу таратышат эле. Жанагы чоң Кореяда окуган балам 6 класс келсе эле классташтарын баарын чогултуп келет, жүргүлө мамамдын тиги сушинин буклетин таратышып койгулачы деп, ар бирине бир аздан акча төлөп тараттырчу элем. Ошондой оор күндөр болгон. Баламды көтөрүп алып, кээ бир жумуштарым жетишпей чарчап калчу элем. Анткени кичинде ымыркай баланы карайсың, кайра иштешиң керек. Кыйналганымдан жумуштун жаап салбаганым, өзүмө рахмат айтам да. Ар бир кыйынчылык болот. Ошо болгон учурда сен канчалык чыдамдуу болуң, ошо чыдамкайлык, өжөрлүк сага жардам берет экен. Ошо бүгүнкү күндө ошо быйыл Кыргызстанга келдик, көчүп чогуу үй бүлөбүз менен. Бирок мындан 3 жыл мурун эле ошо жолдошум келип, бул Кыргызстанга, Сукөл областына ошо
майлына чарбачылыкка кирип ошол жагын алып барып жатат. Кыргызстанда иштейли, өз мекенибизде иштейли, балдарыбыз дагы кыргыз тилинен алыс болуп калышпасын. Булар да ошо өзүнүн мекенин билсин, өзүндөрү ким экендерин билип чоңойсун, өздөрүнүн кыргыз экенин дагы билип чоңойшсун деген баягы ошондой бир жакшы ниетте көчүп келдик. Тобокелдикке, чын эле Тобокелдикке барыш керек экен. Көп нерседен коркуп жүрө беребиз. Коркунучтан ошо арылыш керек, арылуу, кантип арылуу керек деген көп китептерди окудум. Мен дагы бир нерседен кыларда, баягы чоң жоопкерчиликтен ар дайым адамдарга оор келет да негизи. Анан ар бир адам баягы чечкиндүүлүк дагы бул жактан аябай маанилүү экен. Бир нерсени чечкиндүүлүк чыгарып, өзүң чечим чыгарып, ошол чечимге мен жоопкерчиликтүүмүн деп өзүңдү сезип, жоопкерчиликти мойнуңа толук алып, анан иш кылышың керек да. Ишкерликке керектүү качестволорду үйрөндүм, ушу ишкерликти алып барып параллельно жүрүпчү. Любой адам үйрөнүп кылып кете алат деп мен кепилдик берем. Үйрөнүп, анан үйрөнгөнү практикага айлантып, ошо практика жүзүндө анан иш алып кетсе болот. Айтышат го, бизнеске билбей, эч нерсени укпай, билбей эле кириш керек экен, параллельно кетет депчи. Ошол деле туура экен. Сен баардыгын билип алсаң бир нерсени, ал коркуп алып келет экен. Бул учурда кантем, бул учурда тинтем депчи. Менин эмемде, ситуациямда мен билбей эле, мен каалоом менен эле кирип кеткем. Адамдар ар башка характерлүү болот да, ошого жараша сүйлөшүшүң керек экен, ошонун адамдардын тилин табуу деген ошол экен да. Ошондо жолдошумдун тилин таап, балдарымдын тилин таап, туугандарыңдын тилин таап деген эмелердин бүт баарынан өттүм да мен. Кыйналганда ошо изденет экенсиң, изденип баштайт экенсиң. Бул нерседен кандай чыксам, эмне кылсам болот деп, анан мен өз алдынча көп окудум. Өзүм алдымча атайын баягы окууларга тапшырып окуган жокмун, бирок өз алдынча китептерди, аудио книгаларды, жанагы жеке ишкерлер алып барат го, мисалы үчүн чоң компанияларда алып барган адамдардын кантип алар чечишкен ошол көйгөйлөрүн, ошонун үстүндө кантип иштешкен, ошолорун окудум да, ошолорду практика жүзүндө кылдым. Анан кийин дагы тренингтерге бардым. Анан азыркы учурда ошо MBA'де бизнес башкаруу боюнча окуйм. Студентмин азыр дагы мен. Ошо буюрса ушул жылы диплом алам деп ниет кылып турам. Келгениңиздерге баарыңыздарга Рахмат эже. Эң биринчи биз ошо жеке ишкерликти ачып атканда баары эле финансылык жакка такалат экен. Анан биз деген эң арзан, экономный, бюджетный вариант деп бир программа алганбыз. Ал программаны бир жолу эле сатып аласың, ошону менен буйртма аласың да, ошого адресин жазасың, ошого баасын жазасың. Бирок ал деген баягы сен уже заказдарың көбөйө баштаганда сен аны контроль кылыш оор экен. Анан ошол учурда кайра издене баштайт экенсиң. Кандай программа алсам мен ошонун отчетун убагында алам, командама жеңил болот, заказ алып, кардарларга дагы удобный болот деп ошол жагын изденип отурдук. Көп программа алмаштырдым. Ошол чыгаша көп болдум. Ошентип изденип атып, анан азыркы учурда ошо биз жакшы бир программабыз бар. CRM системасы менен оңой, жеңил, анан реклама жагында жакшы кетирсең болот. Кардарлары менен ар дайым связьда болуп турасың. Аларга бонус бересиң. Кээде баа болот да, ошибка болот, же туура эмес жеткирип аласың, туура эмес адрестерин кылып алсаң, айтышатсызlar. Бизде биякта деле Бишкекте 2GIS бар, тиги бар экен биякта деле. Бирок тиякта өзгөчө өнүккөн да 2GIS. Ал жака сразу кайтарма жазышат. Бизге ушундай мамиле кылышты, бизге сушысы мындай болуп калды, бизге курьер кечиктирип алып келди депчи, обратный сразу кайтарма болот. Ошого жараша анан сен издене баштайсың. Кантип биз эртерээк жеткизип беришибиз керек, чтоб мындай клиент ыраазы болуш үчүн деп. Эң көп буйртмабыз ошо 8-мартта жакында болду. Ошо бир эле чек менен ошо 18-15 миңге чейин болду. Анан көбүнчө средний чек деп коебуз, средний чек менен иштейбиз. Бир кардар бизге ошо канча сумма алып келет.
постоянный кардарларыбыз менен жакшы мамиледе болуп, ар дайым мындай көңүл бөлүп турабыз, оюндарды ойнотуп турабыз, көңүл бөлүп турсун депчи. Канчалык биз масштабка чыгып, канчалык биздин кардарларыбыз көбөйүп, биздин продукциябыз даамдуу болуп, көп киши жеп баштаса, ишеним артат да. Ошо ишеним бул жерде. Мисалы үчүн мен тааныбаган, билбеген эле жагымдан көп суммага заказ кылбаймын негизи. Биринчи даамдап көрөбүз, жакшы болсо анан кийин келебиз. Жакшы болбосо албетте кетебиз уже. Ошондой сыяктуу эле бизге азыркы күндө ошо биздин шаарыбызда, ноябрьда көп киши ишенип, ошо чегибиз, средний чегибиз көбөйүп калган да. Эң баштапкы чегибиз 400 рубль болчу. 400-500 рубль болчу. Азыркы учурда 2000ден өткөн. Негизи биз ачып атканда ошо япон кухнясы десе эле, японский бизде соус бар эмеспи? Васаби деген. Бул васаби япондор рыба менен кошо колдонушат да. Ушу Японияга дагы ушу мен өзүмдүн билимди өркүндөтүш үчүн Япония жергесине да барып, ошол жактан да мастер-класс өтүп келгем. Васабини эмне үчүн ошол чогуу рыба менен, балык менен сүйкөп коюшат экен. Анткени ошо рыбаны аябай свежий жешет экен да аларчы. Эртең менен кармаган ошо түштө магазинге келет экен, ошондон суши жасашат экен. Биздин условиябызда андай жок да. Мисалы үчүн Россияда, анан Кыргызстанда ошо балыктар шоковый морозкадан өтүп келишет. Шоковый морозильниктен өткөн рыбанын эч кандай бактериялары же баягы ден соолукка вред келтирүүчү паразиттердин баары өлөт уже. Тиги Японияда болсо свежий болгон үчүн алар ошо ден соолукка терс тарабын тийгизип калбаш үчүн ошо васаби менен сактанышат экен. Ал аябай острый, анча-мынча бактерияларды өлтүрүп койчу соус васаби. Анан биз учурунда ошо васаби деп эле атап алдык. Васаби боюнча эле иштеп жүрдүк, бирок кийин ошо биз франшизга чыксакпы, масштабка чыксакпы деп ойлондук да, анан көрсө васаби деген ат уже патент алынган экен. Бул товарный знак экен Москвада. Бирөөнүн товарный знагы менен масштабка чыгуу бул аябай рискованный жумуш да. Ошол себептен васабибиз ошол кичинекей шаарда васаби боюнча эле калды. Алар чтобы васаби бренди ошончолук масштабка чыгып аткан башка васабини көрсө сөзсүз көңүл бөлүшөт. Анан ошо масштабка чыгыш үчүн биз ошо основной нерсе ошо Кыргызстанда болсун, Кыргызстандан чыккан бренд болсун деп ойлондук да. Кыргызстандан чыккан ошо Тихиро деп ат коюп алдык. Ал Тихиронун да өзүнүн баягы аталышынын өзүнүн тарыхы бар. Бул Тихиро ошол масштабка чыгып франшизга упаковка болуучу аталыш. Японский анимени көрүп атышса керек. Көбүнчөсү азыр биздин жаштар аябай ушу японский аниме менен тааныш. Бул мультфильмдеги ошо Тихиро деген кыздын аты. Ал кыз сыртынан аябай мындай жоош, жумшак кыз болгондук болот да, бирок ал башка дүйнөгө попадать этип калат да, башка мирге попадать этип. Ал жактан ошол көп башынан оор нерселерди өткөзөт. Анан аябай оор жумуштарга иштеп калат, ал дагычы оор жумушка иштеп, кыйналып, анан бирок ал жумушуна бир жакшы мамиле кылып, жакшы эме кылат, сервис кылат. Анан ошондон улам ал бардыгы менен достошуп калат. Ошондон улам ал көбүнчө ошол элдер менен тил табышып, элдерге ошондой өзүнүн баягы чын жүрөктөн мамиле, жумушуна мамиле кылгандыктан жакындарын оор нерселерден алып чыгып кетет. Өзүн спасать этет дейм кыскасы. Анан бул деген нерсе мен өзүмдү ошо Тихиродогу персонаж менен салыштырамын. Ошо өзүмө чагылдырып кетем да. Ноябрь шаарында васаби суши барынын уникалдуулугу биз ар дайым ошо жаңы рецепттерди изденебиз, жаңы рецепттерди үйрөнөбүз. Анан сөзсүз бир жаңылык киргизип турабыз. Ар дайым жаңылык киргизип турабыз. Анткени ар дайым эле баягы бир эле меню менен иштей берсең, элдерге да тажама болуп калат. Анан ошондо мен ошо Японияга барып келдим, атайын мастер-класс өтүп келдим. 150 жылдан бери бири-бирине поколениядан поколенияга берилген повар сушефке барып мастер-класс өтүп келдим да. Анан ошол ал кишинин билимдерин алдым, ошол жактан келип кантип өзгөчөлүктөр бар экен, ошолорун киргиздик.
Анан япон десертин киргиздик. Ошол ноябрь шаарында эч кимде жок эле ошол учурда японский десерт моти. Азыркы ушул учурда Кыргызстанда да болуп уже башталыптыр, бар экен. Кээ бир жерден көрдүм, бирок даамын өздөштүрүп, даамын жакшы кылып, биздин кардарларыбызга жаккыдай кылып жасашыбыз керек. Тыл жактан дагы биздин эң биринчи мотини үйрөнүп, аны киргизип, анан элдерге сата баштадык. Бирөөсүнө жагат экен, бир кардарыбызга жакпайт экен. Күрүчтүн унунан жасалат. Ал жанагы кимдер здоровый образ жизни алып жүргөндөргө сонун десерт. Ошондой жаңылыктарды издеп турабыз, кооздуктарды издеп турабыз, ошолорду киргизебиз менюларыбызга. Бул Тихиронун дагы өзгөчөлүгүн ошондой деп ойлойм. Анткени бизде мына азыр ошо Япониядан келген, Япониянын бир чоң отелинин, ресторанынын шефи бизге келип мастер-класс өтүп атат. Анын бир жаңы жакшы бир десерттерин, жакшы тамактарын, бизге ылайыкташтырган тамактарын ошо үйрөнүп, ошонун рецепти менен биздин менюда буюрса болот. Мына биз Кыргызстанда жаңы эле ушу Тихира суши барын ачып жатабыз. Жүрүңүздөр, анда келип өзүңүздөр көрүп кетиңиздер. Кандайсыңар? Жакшыбы? Жакшы турасыңарбы? Мына биздин азыркы ачкан суши барыбыз 30-40 кишиге ылайыкташылган. Бул жерде келип ошо сушинын түрүн, суптарыбыз, салаттарыбыз бар. Ошолор менен даам татып кеткенге болот. Биздин кухнябыз бул жакта. Азыр бизде ошо программаны үйрөтүп жатат бизге, кантип заказ алабыз, ошол боюнча жаңы установкалар жүрүп жатат, ошону обучение өтүп жаткан учуру. Мен Россияда ошол бир филиалым, анан буюрса Бишкектен бул филиалым бар. Анан ушул филиалды дагы ошо масштабка чыгаралы, көбөйтөлү деп ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса жакшы ниеттенип атабыз. Анан чет жактан дагы Казакстанга чыксак, Россияга чыксак, ошол эле мекендештерибиз менен партнерлукта болуп калсак, ошо мекендештерибизге да салым кошсок, ошо жеке ишкерликке киргенине өзүбүздүн тажрыябыбыз менен бөлүшүп, мына бул жакта Караколго мындасы туристтер келип атат. Каракол жакка чыксак болот, Ош жакка чыксак болот. Кыскасы пландар аябай көп. Эми өзүңүздөр буюрса убагында көрөсүздөр. Россия жергесинде ишкерлик кылганда, мисалы үчүн биздин мекендештерибиздин баары эле ишкерлик кыла албайт, анткени ошо документ жагынан тууралаш керек биринчи. Аны ошо РВП менен жеке ишкерлик ача аласың. РВПң жок болсо ача албайсың. Ошо РВП, вид на жительство менен жеке ишкерлик ачылат. Ошо биздин учурда биздин ошо гражданствобуз жок, РВП алганга туура келген. Россия жергесинде жеңилдиги эч текшерүү жок. Жаңы ачып аткандарга наоборот биздин администрациядан жеңилдиктер берип, акча каражат бөлүнүп берет экен. Жабдыктарды алып атканда ошо заявленияң менен, өзүңдүн арызың менен кайрылсаң, мына жеке ишкермин, ушундай мага финансы жактан керек болуп атат десең, сага ошо аз процент менен кредит беришет. Кыргызстанда мына быйыл жаңы келип атабыз. Кыргызстанды да келип үйрөнүп, биздин ошо налоговый системаларыбызды үйрөнүп, ошол жагын бизге жеңилдетүү жагы кай жагынан болот, кайсы банк менен өнөктөш болуп иш алып барсак болот дегендин үстүндө изилденип атабыз азыр. Бирок бизде деле жаман эмес, Кудайга шүгүр, жылдан жылга өнүгүү бар, өсүү бар, жеңилдиктер бар. Мына быйыл биздин Садыр Нуркожоевич президентибиз, ажообуз аялдар ишкерлиги алып баруусу боюнча кол койду. Ошо жеке ишкер айымдарыбыз көбөйүүдө күндөн күнгө. Бул дагы сонун жакшы үмүт жаратат да кишиге. Россияда көбү уже бул япон кухнясына көнүшкөн. Эртерээк кирген да ал жаккачы, япон кухнясынын өнүгүүсү эрте болгон. Ошол себептен ал жакта
биздин дагы ошо бат өнүгүп кеткенибизге жеңил болгон. 5 жыл мурун келип, мен Кыргызстанга келип, ошо үй бүлөбүз менен Кыргызстанга келели, ошо билген ишибизди кылалы деген учурда бул жакта суши өтө өнүгө элек кез эле. Акыркы 2-3 жылда аябай агрессивно өнүп бараткан тармактардын бири болуп калыптыр буюрса. Азыр ошо жаштарыбыз азыр көбүнчө суши жеп, ушул тармагын өнүгүп кетсе болот экенин түшүндүк. Россия жергесинде иш алып барганда эң биринчи барып жеке ишкерлик боюнча документ аласың, регистрация кылып жеке ишкермин деген документиңди аласың. Ал документсиз сен иштегенге укугуң жок. Ал документиң жок, иштеп атканыңды билип же көрүп калышса, чоң штраф келет. А биздин ачып аткан учурда ошо биз российский паспортубуз жок эле. Кыргызстандын паспорту менен эле, бирок РВП на жительство бар болчу. Ошонун основаниясында аштык. Налоговый системасы дагы аябай жеңилдетилген. Мисалы үчүн ал жакта ошо патент менен иштейбиз да, биз ошо патент жагы бар бизде. Патентти аласың ошо тамак жеткирүү боюнча. И өтө нагрузка эмес да, ал жакта ошо жеңилирээк. А бул жакта патент жагы жок. Накталай акча менен төлөгөндөр 6% алып калышат экен, а карта менен төлөгөндөрдөн 4% деп ошол системага кирдик, регистрация болдук. Бул жакта дагы бардыгын прозрачный деп коет го. Ошентип иштегенге аракет кылабыз, анткени себеби биз дагы иштеп жатабыз. Иштеп жакшы өнүксөк, биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошобуз. Биз болсо ачык иштешебиз. Канча болсо дагы ошондой процентин төлөп берип, биздин бюджетибизге ошол жагын ачык иштейбиз буюрса. Биз азыркы учурда биздин CRM системабыз бар, өзүбүздүн ошо Россиядан иштеген, ошол эле системаны бул жакка алып келип атабыз. Ал системабыз биздики убагында кардарлар сайттан заказ кылса, бул жактан кухняга прямой кетет. Бул деген ошо жеткирүү кызматын ылдамдата алабыз. Жана ошондой эле кардарларыбызга бонус образный да, кешбек деп коебуз. Ошо кардарлар бизге заказ бергенде аларга кешбек чогулат. Ошол бонустар чогултуп кайра бизден сатып алганда биз аларга ошол бонустун эсебинен сатып алышса болот. Ошондой жеңилдетүү. Акцияларыбыз бар. Ким биринчи заказ берип атса, аларга акциябыз бар. Кимдин туулган күнү болуп атса, аларга акциябыз бар. Кыскасы көбүнчө азыр биз акция менен иштешебиз. Жана системабыз ошо российский системаны бияка алып келип атабыз. Ошол бизге жеңилдик болот экен. Бирок бизде ошо тиякта Россияда бизде онлайн налогко биз үчүн кардарларыбыздан биз оплатаны алып атканда бизде онлайн ОФД деп коет, онлайн көрүшөт да тиги налоговый. А бул жакта кассовый жашоо өзүнчө жашайт экен, системаң өзүнчө жашайт экен. Ошонусу кичине ыңгайсыздык алып келип атат. Бирок буюрса бизде дагы ошо астыга чыгып ошол жагы да болот болуш керек. Негизи тамак аш тармагында жакшы, бирок эң оор тармак ушул. Эң оор тамак, анткени анчалык аябай жоопкерчилик, адамдардын өмүрү менен ойнойсуң да эми. Ошончолук гигиенаны, ошончолук тазалыкты сакташыбыз керек. Түшүп аткан акчабызга, кирешебизге ошо башка проектилерде, акча табуучу проектилерге жумшап атабыз. Биздин ошо азыркы учурда ноябрь шаарындагы жылына 30-35 миллиондой оборот алып келет. Ноябрь шаарында васаби жылдан жылга өсүүнүн үстүндөбүз. 2015 жылы ачылсак, бүгүнкү күндө 2024 жыл болсо ошо 9 жылдан бери иштеп жаткан. Азыркы күндө ачылгандан бери бир 50% өстү. Ал жактан түшкөн каражатты мына биз азыр Тихирого салып жатабыз. Азыр Тихиродо көп вложение керек болуп атат. Негизи бизнести ачканда сөз каражатка такалабыз, анан баары бир өзүңдүн күчүң жетпейт масштабка чыгыш үчүн. Эгерде ошондой инвесторлор чыгып калса, буюрса сөзсүз биздин Тихиро суши барыбыз өсөт, өнүгөт.
кирешенин өсүшүнө финансы тоскоол болот. Сенин финансың болсо, иштеп жаткан ишиңе финансы жагын жумшасаң, ал сага еще үстүнө киреше алып келет да. Андан сырткары команда дагы аябай чоң роль ойнойт. Ошо биринчи жакшы команда топтоо, ошол биздин продукциянын үстүнөн өзгөртүп, үстүнөн улучшение кылып, жакшыртып, баягы баарыбыз чогуу ынтымакташып, ошо команда көп нерсени чечет. Биздин ноябрь шаарында командабыз ошо өзүбүздүн мекендештерибиз менен чогуу иштешебиз. Биздин командабызда жалаң Кыргызстандын граждандары. Команда алууда эң биринчи ошо жоопкерчиликтүү, чынчыл, өз жумушуна так жана ошо коллектив ичинде бири-бири менен ынтымакта, бири-биринин тилин табыша алган. Менин командамда дагы бири-бирин колдогон, жумушуна так, жоопкерчиликтүү ишчилерим бар. Ошого дагы аябай рахмат айтам командама. Бул жакта жаңы эле ачылып атабыз. Мына Чихиро суши бар, өзүңүздөр көргөндөй. Бул жакта ошо команда азыр тандалып жатат. Мен командам менен ар дайым кеңешемин. Кандай кылсак болот? Ушундай кылсак лучшеби? Келгиле деп чогуу алардын дагы пикири менен сөзсүз эсептешем да. Биздин ноябрь шаарында ошол биздин жумушчуларга жашаган жагы жакшы, баягы условияда жашаш керек, документтерин баарын регистрация деп коет ал жакта, договор берем официально, регистрация кылып берем, жашаган жагына регистрация болуш керек деген Россияда иностранецтердин, ошо иностранецтерге карата закондор бар, ошолорго законго таяп баардыгын жакшы условия түзүп беремин. Анан көбүнчөсү ошо Кыргызстанга келип кеткен, акыркы ошо 2-3 жылдан бери Кыргызстанга келип кеткен жол каражаттарын дагы көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Жайкысын күн жылыганда сөзсүз команда менен бир күнү полностью жумушту жаап, биз баарыбыз эс алууга чыгабыз. Шашлычный день деп коебуз, шашлыкка чыгабыз. Бизде ошо эң көп иштегендерге ошо Турцияга путевка беребиз. Бизден ошо 1-2 ишчибиз Турцияга путевкага берилди. Бул дагы жакшы чечкендик. Бул деген сөз ошо өзүңдүн командаңа көңүл бөлүү, ошого каражат жумшоо. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча биз кухняда ар бир күнү эртең менен келип, баягы өзүбүз колдончу продукциялардын муздаткычтарда туура салынып турабы, аларда температурасы кандай, биз муздаткычтарыбыз жакшы иштеп жатабы, ошол боюнча күнүгө кабардар болуп турамын. Гигиенаны кантип сакташ керек, жанагы дезинфицирующий средстволарды кайсы жерде сакташ керек, кандай сакташ керек, ошол жактары каралып, баягы жоопкерчиликтүү адамдарга тапшырылып турат күнүгө. Поставщиктерибиз бар. Алар бизге, мисалы үчүн, ноябрь шаарына биз Екатеринбург жана Тюмень шаарларындагы жайгашкан поставщиктер менен иш алып барабыз. Алар жумасына 2 жолу алып келишет бизге. Бизге керектүү бүт продукциялары бар. Ошол эле анан Меркурий деген системасы бар ал жакта. Меркурий деген алардын ошол бизге алып келип жаткан товарларынын сертификаттары. Бардыгы убакыт мөөнөтүнөн өткөн эмес, бул колдонууга болот деген документтери менен кошо жиберилет. Кыргызстандагы ошо Россиядан жасап жүргөн продукцияларды издеп, көбүнчөсүн таптык буюрса. Анан проверенный поставщиктерди дагы издеп жатабыз. Бир поставщик менен буюрса сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мен үчүн изначально продукт маанилүү. Анткени сенин жасап жаткан тамагың даамдуу болсо, анан кардарларың келет. Ал упаковканын ичинде даамсыз, аппетитсиз тамак турса, кантип аны кайра кардар заказ кылат да өзүңүз. Же мен өзүм ошондой ойлоном да, кооздугум эмес, мен именно товардын сапатын карайм. Мен ошо маркетинг жагын эң биринчи изначально мен продукттун сапатына жумшаймын. Кардарларыбызды көбөйтүш үчүн сөзсүз маркетинг жагына өзүнчө финансы жумшайбыз. Бул суши тармагы жылы боюнча эле, тамак аш тармагы бар эле, адамдардын баары тамак жешет да.
Анан көбүнчөсү биз Россияда баягы Сибирде иштегенди боюнча айтсам, ал жакта ошо кышыда октябрда башталат, майга чейин биздин сезон деп коебуз. Анан жайкысын баягы Сибирден көбү жайында бизде Сибирде жай сыяктуу деле болбойт, ал жакта мындай жаз сыяктуу болот да. Анан ысык жака баары эс алган кетип калышат, ал жакта заказыбыз азайып, элдин баары шашлыкка кетип калышат. Анан заказыбыз жок, поварларыбыз жумуш жок, отуруп калган күндөр болот. Анан ошол учурда жайкысын көбүнчөсү поварларыбыз эс алууга кетишет, алмашып турушат убагы менен. Бул жакта эми көрөбүз кандай болот, бизде биякта жылуу, ысык, анан кандай болот биздин эмебиз билбейм ушул жагы, бирок буюрса үйрөнөбүз да эми кандай болот. Ооба, албетте ансыз болбойт, анткени себеби биз көбүнчөсү доставкага басым жасайбыз. Азыркы учурда биз мына залда иштеп атабыз. Залыбыз 30-40 кишиге ылайыкташкан. Бул жерде бүгүнкү күндө дагы ошо Рамазан айына тууралап ачылып калды. Бүгүнкү күндө ошо ифтарга көбүнчөсү оз ачууга элдер келип атышат. Кечкисин оз ачууга учурга тиги залыбыз толуп, элдерибиз келип, ошо сушиларыбызды заказ кылып атышат. Бишкектеги ошо Глова жана Яндекс системалары менен ошолор менен да сотрудничать эткенге аракет кылып атабыз. Ошо үйгө чейин жеткизүү, бирок албетте алардын проценти чоңураак экен, баары чоң шаарды кылат экен. Биз тиякта ноябрьда өзүбүздүн курьерлерибиз бар. Алар лишний курьерлерибиз өздөрү жеткизип барат убагы менен. Бул жакта чоң шаар болгондуктан ошо Яндекс, Глова менен иштешкенге туура келет. Азыркы учурда ошо кол коюп договорлошуп жаткан учурубуз. Буюрса сөзсүз үйгө жеткирүү кызматын кылабыз. Бул биз Купер системасы менен иштейбиз. Бизден Россияда Сбербанктар өздөрү бизди жарнама кылышат жана биздин ошо продукциябыз, сушу роллдор ушу Купер аркылуу дагы таратылат. Алардын өздөрүнүн курьерлери бар. Келип заказды алып, алар элдерге батыраак жеткизип бергендин жолдорун көрсөтүшөт жана ошо батыраак жеткизип беришет да. Биздин заказдарды ошентип таратышат, бизди жарнама да кылышат. Бизде сушины по заказу кылабыз. Заказ кылганда анан жасап баштайбыз, анткени биз заранее жасап койбойбуз. Ал деген сөз аябай свежий желет, свежий. Ошого чактап өзүбүздүн продукцияларыбызды да даярдап алабыз. Ноябрьда, мисалы үчүн, бизде эгерде мисалы үчүн кардарга заказ кылдыбы, кардары кээде болуп калат, алар келбей калышат же бир проблемалар чыгып калып, заказдар бизде калып калат, албай калышат да, мисалы. Ал продукт ыргытылат, анткени эртеңки күнгө чейин сактаганга болбойт, анткени ошол свежий учурун сактап калбайт. Биз буюрса жаңы масштабка чыксак, сөзсүз биздин бренд шефибиз керек болот, бирок азыркы учурда биз Тихро суши барын бренд шефи мен өзүм бардык контролдун баарын өзүм аламын кухня боюнча. Бирок эгерде жеке ишкерликти дагы жана бренд шефтиктин дагы жоопкерчилигин алганда баягы кыйынчылык туудуруп оор болуп кетиши мүмкүн. Азыркы учурда биз масштабка чыгуу дальнейшем ниет кылып атабыз, бирок азыркы учурда биздин бир эле филиалыбыз болгон үчүн бул жака бренд шефтин жумушун дагы, жеке ишкерликтин дагы жумушун жана өзүмдүн командамда дагы управляющийим бар, ошолордун жардамы менен, командамдын жардамы менен азыркы учурда ошо бир филиалдыкын жумушун алып кеткенге жетишип турабыз, бирок дальнейшем бизде сөзсүз бренд шеф болот. Бренд шефти тандоонун критерийлерин болсо, бул жумушка жоопкерчиликти өтө чоң, анткени баягы франшизанын точкалары көбөйгөн сайын ошончолук аны башкаруу системасы дагы оорлошот, ошончолук чоң жумуш дагы, жумуштун көлөмү дагы жана жоопкерчиликтин көлөмү дагы чоңоет албетте. Ошол учурда өзүбүздүн бренд шефибизди алабыз. Текшерүүлөрдөн өтүп, убагында сертификаттарлардын баары бизге келген тамак аштын сертификаттарлары дагы контролдон өтүп туруш керек. Ошол биз элдерди сапаттуу тамак менен камсыз кылышыбыз керек. Ошол жагын контролун сөзсүз бренд шефке өтөт. Бул биздин ашкана. Жүрүңүздөр анда ашканага кирип, суши роллдун жасалышын көрүп чыгыңыздар.
мына бул жакта биздин ашканабыз, биздин сушистерибиз иштеп жатат. Азыр мен силерге бир ролл жасап көрсөтөмүн, роллдун жасалышын кандай деп. Бизде мына норини коюп, силерге Филадельфия жасалганын көрсөтөмүн. Сушистерим азыр бизде заказ чыгарып атышат. Залга кишилер келип калышты. Япон кухнясында бул сушида эң биринчи күрүч өтө маанилүү. Күрүчтүн сапаты жана анын бышырылышы, жана ага аралашчу соусубуз өтө маанилүү, жана биздин творожный сыр, креметті, огурцыны кошобуз. Огурцыны биз кесип жатканда анын ортоңку семечкаларын алып салабыз. Анан муну макису деп коет. Атайын сушига форма түшүрөбүз. Азыр мен Филадельфия огурцы менен Филадельфия жасап жатамын. Анан биз чисто мындай лосось балыгын колдонобуз. Мынтип үстүн жаап алабыз. Бул атайын чий, ошол сушига форма түзүп берет. Ошонун формасы менен макису деп аталат. Мынакей биздин мындай Филадельфияс. Жана острый бычак менен кесип ролл жасайбыз. Улам сууга малып алабыз, анткени бычактын изи сууланып туруш керек. Таза, жакшы кесилиш үчүн. Мына биздин Филадельфияс даяр болду. Биринчи биздин планыбыз ошо Кыргызстанда өнүгүп, Бишкекте сөзсүз 4төн аз эмес точка ачылыш керек. Кардарларга дагы убагында тез алып барыш үчүн буйрутма боюнча. Андан соң Каракол шаарына чыгалы деп ниет кылып атабыз. Ош шаарына чыгалы деп атабыз. Биздин экинчи борборубуз Ош шаарыбыз. Андан кийин Казакстанга чыгалы деп атабыз. Казакстандан Россияга чыгалы деп атабыз. Айымдар ошо ишкерликте баланс кармаш үчүн сөзсүз убактысын туура бөлүш керекке туура келет да. Даже туура каалагандай эле колдонгусу келет адамдар. Ал саат сайын баягы жазып алсаң, ошол сага мындай напряженность келтирет да негизи. Бирок ошонткенге туура келет. Анткени себеби сенин балдарыңды карашың керек, тамак жасашың керек, кириңди жуушуң керек, андан сырткары жумушуң бар. Ал жакка барып командаң менен сүйлөшүшүң керек. Продукция эмне сатып аткан болсоңор, продукциябы же товарбы, любой нерседе бизнес сатууда анан эмне сатып аткан болсоң, ошонун үстүнөн, улучшениянын үстүнөн иштешиң керек, маркетинг жагынан иштешиң керек. 5те турсаң, сенин убактың кенен болот экен, берекелүү болот экен. Ошо 5те турам. 5тен кийин багы менин убагы менен жазылган өзүмдүн процедураларым бар деп коем, ошолор бар. Мисалы үчүн китеп окуйм, жарым саат йога кылам. Духовный жактан дагы өзүмдүн намазымды окуйм. Ошентип 2 саат эртең менен 5тен 7ге чейин мен өзүм только мен өзүмө гана убакытка жумшаймын.
Анан 7-ден кийин уже балдарымды ойготом, сабагына даярдайм. Эртең мененки ошо балдарыма керектүү чайын берем, кашасын берем, анан сабакка узатам. Андан кийин жумушума жөнөйм. Жумушумда кылынчу баягы алдын ала жазып коесуң. План болот, план менен эмне кылышың керек, кайсы жумуштарды бүтүрүшүң керек, ошолорду заранее жазып, ошого даярданышың керек. Бизнес чөйрөсүндө өтүп кеткенден уже бизнесте жүргөн адамдар менен көбүрөөк тил табыша баштайт экенсиң. Анткени ошол бизнесте жүргөн адамдар, жеке ишкерде жүргөн адамдар сенин ситуацияңды да түшүнөт, анан темаң да окшош да. Өзүм ошо Бишкектеги ошо Женская лига деген жеке ишкер айымдардын сообществосу бар. Ошонун мүчөсүмүн. Бири-бирине ошол жыйынтыктарын айтышып, бири-бирин шыктандырып, бири-бирибизди колдоп, ошондой максат менен курулган сообществоларда. Ошо Россия жергесинде жеке ишкерлердин арасында көп ошо окууларга, көп чогулуштарга көп барам, көп барып турчумун. Анан бул жактан да ошол активдүүлүктү көрсөтөйүн деп, ошо көп жеке ишкер айымдар менен биздин Кыргызстандагы таанымал ошол биздин коомго жакшы жардамы тийип аткан адамдарга, ошо жеке ишкер айымдар менен таанышкым келет, ошо таанышып атам. Акырындан ошол үйрөнүп, ошо биздин чөйрөдө. Жеке ишкерликте жүргөн адамдар түшүнөт болуш керек. Бардыгы ошол мээ чарчайт, кээде физически деле аябай чарчап каласың да. Анан ошол учурда балдарым менен көбүрөөк убакыт өткөзгөндө салам. Көбүнчөсү үй бүлөм менен жаратылышка чыкканды жакшы көрөм. Каждый күнүмдүк жашоомдо спорт, анткени спорт болбосоң, йога жасабасаң, энергияң да жок болот. Бир нерсеге көңүлүң да келбейт, мага көбүнчөсү ошо энергияны спорт берет. Эртең менен эрте туруп, жок дегенде 15-20 мүнөт чуркап келем. Ошонун баары мага энергия алып келет. Анан көбүнчөсү ошо мен өзүмдүн баалуулуктарым, ошо үй бүлөлүк баалуулуктарым болгон үчүн үй бүлө балдарымды ошолор менен эс алып, алар менен бир жакка барып тамак жеп, же бир кылбаган нерсеңди жээлик тамагыңды жеп, алар менен сүйлөшүп келген мени эс алдырат. Маанайымды көтөрөт. Анан энергия топтолуп калат да, жакшы бир нерсе жасагың келип, көңүлүң келип жумушка. Азыркы учурда окуп жаткан китебим ошо жесткий менеджмент деген китеп болуп атат. Бул жерде ошо адамдарды, ошо командамдан кандай результат алам, алардан чогуу кантип бир жакшы өнүгүүгө кадам жасайбыз деген ошо цифраларды туура коюп, жеке ишкерликте ошо цифраларды туура кое албасаң, сөзсүз артка кете баштайсың. Ошон үчүн жеке ишкерлик бул баардыгын эсептөө, чоттоо, анализ жүргүзүү убагында кылыныш керек анын баары. Ошон үчүн ошондон көбүнчөсү бизнес чөйрөсүндөгү китептер, көбүнчө цифрага байланыштуу китептерди окуймун. Команданы кантип өстүрүү керек, кантип жакшы жаңы уровеньге чыгарышың керек деген сыяктуу. Азыркы учурда болсо «Разберись с цифрами» деген китепти сатып алганмын. Ошонун ошол биздин канчалык бизге жумуштун үстүндө цифраларды аныктоо үчүн, анан Александр Рагина деген мынакей «Как перейти в высшую лигу» деген кантип өзүңдү жеке ишкерликте күчтүү шагтарын үйрөнүш үчүн. Акыркы ошо мен азыр окуп жаткан китебим мына команда боюнча, жесткий менеджмент команда боюнча, команданы кантип өстүрүү керек, кантип жакшы жыйынтыкка жетишибиз керек чогуу команда менен деп ушул китептерди окуйм. Эң биринчи ушул китеп аябай жардам берет жашоодо. Дейл Карнегинин адамдар менен кантип тил табышышың керек, кантип достошушуң керек, адамдар менен кантип өзүңдү өзүң жакшыртыш керек болгон китептин окуп, ошондон мен китепти аябай сүйүп окуп калдым. Сүйүп мындай китеп окубай калсам бир нерсем калып калгандай сезилет да. Анан өзүмдү өзүм ошолмо
Наполеон Хилл'in «Думай богатей» дегенди, муну Сайдмурат Даулатовдун бул китептери бар, «Я и деньги» деген бул кишинин таржымахалын ошол баягы диний жактан дагы жакшы, кантип жекешкерликти диний жактан дагы келтирет да. Эмнеге тобокелдикке, жекешкерлик негизи тобокелдик. Ал ошо жеке иштердеги кишилер түшүнүшөт. Тобокелдикке барыш үчүн кандай жалгыз эле ошо Кудайга көбүнчөсү тобокелдик кылат болуш керек. Анын ичинде мен да бармын да. Мен ошо көбүнчөсү тобокелдикти ошо Кудайга кылгандыгым үчүн ошо жеке ишкерликте жүрөт болушум керек. Ошол анан ушул кишинин китептери көбүнчө ошо биздин ошо мусулман темаларына байланыштуу. Жеке ишкерликке кирип жатканда менин жакындардын колдоосу аябай чоң болду. Азыр ойлонсом, ошол учурда түшүнгөн жокмун көп, бирок азыр ойлонсом, жакын адамдарым аябай колдоптур мени. Ошол эле чет жерде жүргөндө, баягы ишкерликке киришкенде мен буга чейин эч кандай мындай түшүнүгүм жок эле да жеке ишкерлик, бирок менин аябай каалоом бар эле да жеке ишкерлик кирип өзүм бир бизнесим болсо чакан деп аябай кыялданчумун негизи. Анан бир күнү келип эле ошо баягы кош бойлуумун, үйдөмүн, анан көп китеп окуйм. Анан ошол китеп окуп, ушул бир иш кылгым келип, ушундай бир аябай чоң каалоом болуп калды. Анан жолдошума айтсам эле, жолдошум колдоду, бирок коркту да, сен кош бойлуу учуруңда кантип сен жеке ишкерликке кирим деп атасың, бир аз кое тур деп, жанан жок, ушул момент окшойт деп эле ушинтсем жолдошум мейли, хорошо кел, сени колдоюн деди. Ушул жолдошумдун колдоосу аябай чоң болду. Материалдык жактан дагы колдоду, моралдык жактан да колдоду. Өзүм бир тууган иним дагы ошол көп менин жанымда жеке ишкерликте аябай оорчулук болот да, жакын бир тууганың менен дагы даже түшүнбөстүктөр болуп кетет ошол жеке ишкерликте. Ошол учурда ошо бири-бирибизге компромисске кете алып, мен аларды мындай общий түшүндүрө алдым да, эгерде ушул жеке ишкерликте ушундай оорчулуктар болот, бул убактылуу эле нерсе. Ошол убактылуу нерселерден өтүп кетсек, андан ары жакшы болот баарыбызга, жеке эле мага эмес, баарыңарга жакшы болот деп мындай аларды ынандыра алдым. Биз экөөбүз таанышканда эле тың экени көрүнүп турган. 3-чү курста таанышканбыз, ал 3-чү курс окуп жүргөн. Ошондо эле жумуштан чыгып алып барып иштечү да өзүнүн немесинде. Именно өзү бухгалтерия жагында болчу да. Ошол жагында жумуштан чыгып алып барып иштечү, барчу. Ошол вакыттын кыйынчылыктарынын баарын сүйлөшүп отурсаң, андай жашоону азыр эч кимге каалабайсың да. Соцфонддо иштеп жүргөн кезинде таанышкам да. Ал вакытта уже мен дипломду алгам, 2-3 жерде иштеп калгам, бир аз эми ошол мерка менен алганда, чоң деле акчам жок, бирок уже кичине независимый. Бирок эми ошол старанияларын, мындай аракетчилдигин көргөм да, ошол вакытта элечи. Бар болчу, аракетчил болчу убагында эле, мурда эле. Башынан эле отурбайт үйдө, бош эле отура бербейт да. Мен негизи айымдарга жеке ишкерлик алып кетүү оор. Бүт эле айымдар, ишкерликте жүргөн айымдар муну түшүнүшөт. Анткени себеби балдарың бар, эне жүрөгү чыдабайт го балдардын. Мисалы үчүн балдарың убагында тамагын жасап беришиң керек. Жолдошуң келатса күтүп, жаркылдап күтүп тамагыңды беришиң керек. Анан ошондо үйдө мындай гармония болот да. Анан ошо жеке ишкерликте жүргөн айымдар ошол нерседен кичине мындай четте түшкөндө өздөрүн күнөөлүү сезип, мен аялмын да, мен айыммын да, жок мен андай кылбашым керек деп анан баягы үй бүлөсүнө кирип кетишет да кайра. Анан жеке ишкерлик калып калат. Баланста алып жүрүү аябай оор. Анан мен деле баягы балансты кармай албай турбулентность деп коет, ошол учурлар болуп турду, баарында эле болот. Анан мен ошо азыркы күнүмдө айтсам, жолдошум ошол үйдө, үй бүлөдө жолдошум баягы биринчи адам болгондуктан, баягы эркек биринчи турат го биздин эместе. Ал кишинин түшүндүрүп, бири-бирибизге сүйлөшүп, мындай чогуу отуруп чечкен күндөрүбүз болду да. Бири-бирибизди колдойлуу,
мен жумуштан чарчап келип атканда жолдошум мени түшүнөт, жолдошум жумушунан чарчап келип атканда мен аябай түшүнгөнгө аракет кылам. Үй бүлөлүү адамдар жеке ишкерликке кирип жатса ошо бири-бирин колдош керек да, түшүнүү менен. Экөөбүз чогуу тамак жасайбыз, экөөбүзгө тең кызыктуу бул. Жолдошум мисалы үчүн картошкасын ачып берсе, мен пиязын туурайм, анан чогуу жасайбыз. И ошол эле айым киши жолдошун колдосо бир гармония жаралат. А бири-бирин колдобой турган колдобосо бул жерде ынтымак да кетет. Анан барып баягы үй бүлөгө жаракат кетип калышы мүмкүн. Мен энемин эң биринчи жубайымын, ошон үчүн мен үй бүлөлүк баалуулукту билип чоңойгондагы кызмын өзүм. Ошол себептен мен үй бүлөлүк баалуулукту эң биринчи орунга коерумду да анализдедим. Ордуларын таап алыш керек экенбиз да, биздин приоритетте кайсы баалуулуктар мен үчүн, мисалы үчүн жеке ишкерликпи, же үй бүлөбү, же вообще эмне деп жанан. Анан экинчи ошо өзүңө жаккан, өзүң алек болчу, өзүңө бир мындай вдохновение алып келген айымдардын иши болуш керек экенин түшүндүм. Ошону өзүм тапканыма да сүйүнүп атам. Кыргызмын, кыргыз болуп төрөлгөнүмө дагы ыраазы боломун өзүмө. Өзүм мекеним, элим, жерим деп ошо чет жакка көбүрөөк чыкканда, чет жакта жашап калсаң, ошондо ошо баркын билет экенсиң. Ийгиликтин сырлары эрте туруу экен. Мындай эрте турупсаң, кечке уктай бербесең, көп жумуш кылганга жетишет экенсиң. Бул бир. Экинчи, жоопкерчиликти ала билүү өз алдыңча. Үчүнчү, адамдар менен тил табышуу, өзүңдүн минустарыңды мойнуңа алып, ошол нерселериңди, минусуңду плюска өтүү жолун өзүңдү өзүң колго алып иштеп чыгуу. Анан албетте тобокелчилик, баардык нерсе Кудай Тааланын колунда дейт. Бирок сен аракет кылсаң, сен кайсы жолго баратсаң, ошого көмөктөшөт дейт Кудай Тааланан. Эгерде сен масштабка чыккың келсе, сен өзүңдүн продукцияңды сапаттуу алып барып элдерге кардарларыңды көбөйткүң келсе, сөзсүз маркетингке чоң акча, финансы бөлүнүш керек өзүнчө. Ошол эле командага өзүнчө бюджет жумшалыш керек жакшы. Андан кийин бир сени таанып, элдер таанып, Чехиро суши барын таанып, продукциясы да таанылып, ошондой чыккандан кийин, андан кийин сенин кирешең болуп баштаарын түшүндүм. Ошол менин эң биринчи стартапта көбүнчөсүн ошо акча жумшабай эле кирешип күтчүбүз да эң биринчичи. Өзүмдүн практигам боюнча баягы айымдарга оор болот. Ар дайым ушул үй бүлөлөргө көбүнчө айтсам, жолдоштордун колдоосу менен иш кылыш керек да. Эгерде жолдошуң колдобосо, чоң бир жакшы иш кылыш оор. Ыраазы болбой калса, ишим жүрбөйт. Ошондой да практика өткөн, мен эксперимент да өткөзгөнмүн даже. Анан талыкпай, эмгектенип, өзүнүн жалкоолукту жеңиш керек. Баардык эле адамдар көп уйкуну жакшы көрөбүз. Мен деле жакшы көрөм уйкуну. Бирок ошол учурда өзүңдү өзүң колго алып, жок мен бул ишти кылышым керек деп өзүңдүн күнүңдүн распорядогун түздөп алып, ошол эле жумушуңа дагы залакасы тийбей, үй бүлөңө да залакысы тийбейкидей кылып пландаштырып алып, япондор айткандай кайдзен вариант деп коебуз. Кайдзен деген бул күндөн күнгө кичине секундалык дагы, миллиметрлик дагы улучшение болсо, ошол сени жакшы өсүүгө алып келет экен да. А биздики болсо кичине бир нерсе кылсак эле баардык сразу баары болуп кетиш керек да. Сабырыбыз жетпей кетет дегеним. Ошол нерсени кайдзен вариант. Меники бир нерсем болбой жатса, көчөккө караганда бүгүн канчалык мен улучшение, канчалык жакшы жакка тарапка өстүм деп мерка кылам дагы. Көчөккө караганда бүгүн мынча жакшы кылдым, эртең андан дагы жакшы кылам деп өзүмдү ушундай тарбиялап, ойлонуп иш алып барам.
пландарыбыздын бири дагы ошол сушини кантип жасайт экенин, үйдүн ичинде кантип жасайт экенин боюнча мастер-класс өтүү. Мен Россия жергесинде ошо мастер-класс өтүп жүрдүм. Элдер аябай кызыгышат экен. Сен билген нерсеңди башка бирөөлөргө кызык эмес деле деп ойлонот экен да кээ бир кишилерчи. Бирок сен билгениң менен айтып, бөлүшсөң, чындыгында кызыктуу болот экен. Ошол учурда мастер-классымды ким көрмөгүлө деп ушундай ойлончумун, бирок мастер-класс башташың керек, давай мастер-класс кылабыз деп командамдан ушундай болгондо давайте кылабыз деп анан чогуу кылдык. Ошол мастер-классым жакшы болду, элдерге кызыктуу болду. Анан мен бул жака келгенде да ошодон токтоп калбай, бул жактан ошо мастер-класс кылалы деп атабыз. Спасибо всем, кто сегодня участвует в мастер-классе. Надеюсь, всем понравилось. Сегодня у нас было мастер-классы по приготовлению в Филадельфию и Калифорнию. Алдыда жакшы чоң пландарыбыз бар. Ошол эле биз ачып жаткан Бишкектеги Тихий суши баарын өнүктүрүү, өстүрүү, Кыргызстан эле эмес, чет жакка дагы чыгаруу, ошол мекендештерибиз менен партнерлукка чыгуу, инвесторлорду тартуу жана албетте үй бүлөмдүн дагы, балдарымдын дагы билим жаатына, өнүгүүсүнө салым кошуу, жаңы ишкерлерди өстүрүү, жок дегенде бир ишкерди өстүрсөм, бир ишкер менин кылып жаткан ишимен шыктанып, жакшы бир ийгилик жаратса, ошол значит мен бул жашоодо жөн жашаган жокмун деп ойлоном.